Бүгүн жогорку кеңештеги мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн коалициясы күч кызматтарынын кылмыштуулукка каршы жүргүзүп жаткан ишин талкууга алды. Эң алды менен Ички иштер министри Мелис Турганбаевдин маалыматы угулду. Ал өз сөзүндө учурда 4 уюшкан кылмыштуу топтун 687 мүчөсү бар экенин билдирип, мында Камчы Көлбаевдин тобунда 501, Азиз Батыкаевдин тобунда 56, Максат Абакировдун тобунда 75, Алмаз Бокушевдин тобунда 55 адам бар. Мындан тышкары өткөн жылы уюшкан кылмыштуу топтун 190 мүчөсү кармалып, кылмыш жоопкерчилигине тартылгандыгын айтты. Ички иштер министри тилекке каршы көптөгөн оор кылмыш жасаган адамдар жаза жоопкерчилигинен жеңил кутулуп кетип жатканын, ал тургай айрым кылмышкерлер сот органдары тарабынан бир эле эмес, көп жолу эч негизсиз бошотулган учурларда жок эместигин кошумчалады. Жыйында ата мекен лидери Өмүрбек Текебаев оштогу ири суммада карактоонун кайталанып жатышы кылмыштуу топтордун жанданышынын далили деп министрди демитти. Алар жөн жасабайт. Милицияны текшердиңизби? Аны колдогон милицияда адамдар бар. Прокуратурада адамдар бар. Өкмөттө адамдар бар. Парламентте адамдар бар. Алар менен кандай байланышы бар экенин айтыңыз, болбосо мындан ким кериштириш керек. Муну мафия деп коет. Уюшулган кылмыш жаңы тепкичке, жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлдү. Мафия деп коет. Бийлик органдары менен аралашып, мына ушундай иштерди жасаганды. Бирок ал жай гана мындай дооматты четке кагып, бүгүнкү күндө кылмыштуулуктун өсүп жатышын жумушсуздук менен байланыштырып, алар негизинен жаштар деди. Бул Ош шаарында болгон жанагы аэропортто болгон окуя боюнча азыр бүгүнкү күндө 4 киши кармалып, 1 миллиондон ашык акча алынды. Булар бар деген мурда соттолуп келген жарандар экен. Бул жерде бир дагы милиция кызматкерлеринин тиешеси жок. Бизден милициядан bunun бардыгы зависит этпейт. Бул эми коомчулук. Андан сырткары мына жумушсуздук болуп атат. Социальный бытовой мына Россиядан келип атышат. Мына жакында эле дагы бир группаны кармадык. 4 бала кыргыз балдар. Жана банктан акчаны алып, чыгып аткандарды үйлөрүнүн артынан аңдып барып туруп, башка чаап, же болбосо куралды менен коркутуп кармап кеткен жарандар кармалды. 4 тең Россиядан келди. Эч жерде иштебейт. Жаш балдар 92, 95, 96 жылкы балдар. Эми булардын бардыгы менен баарыбыз эле күрөшөт, бирок буга дагы мына коомчулуктагы жардам бериш керек. Мындай билдирүү Текебаевди дагы нааразы кылды. Анын артын сиз мынакей милиция жок дейсиз. Милициясы бар, депутаты бар, өкмөт мүчөсү бар, аэропорттун жетекчилери, ошол жердеги кызматкерлердин баары наводка берип, бүгүн келет, эртең келет, могул залга киргизебиз, ошол залга киргиле деп туруп, чет жактагы залды бөлүп берген элдин баары билет. Ошон үчүн жазык болбой тургандыгын, чоңурдаган адамдар кутулуп кете тургандыгын билгенден кийин, сиз айткан жаш балдар эмес, уюшулган топ ушундай чоң ишке барып, мамлекеттүүлүккө, коомго соккуруп атат. Бүгүнкү өкмөттүн берген баасына жокчулуктан балдар атат деди. Балдар деп, балдар эмес алар. Сиз аны гражданин деп айтышыңыз керек. Негизинен жыйындын күн тартибинде криминал чөйрөнүн таасири кылмыштардын бетин ачуудагы тоскоолдуктар жана башка маселелер каралмак болчу. Бирок коалиция депутаттарынын суроо жооп тартиби ички иштер министринин отчетун алып жаткандай болду. Мындан улам айрым депутаттар бул туура эмес деп чыгышты. Биз азыр башка жака өтүп кетип атабыз да, биз отчет алгандай болуп калып атабыз да. Каяктагы пыткаларды айтып атабыз. Биз убагы келет, министр, МВД, прокуратура отчет берет. Ошол убактарда ушу суроолорду берсек болот. Биз азыр колдоо көрсөтүш үчүн кандай жардамдар керек? Ошонун негизинде сүйлөшпөйлүбү? Талкууда депутат Мурадыл Мадаминовдун суроосуна жооп берип жатып, министр Турганбаев бир да адамдын уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп аныкталбагандыгын билдирди. Канча член ОПГ сот тарабынан азыр бүгүнкү күндө аныкталды? Бүгүнкү күндө бирөө да жок. Мунун себеби мыйзамга ошол биз сиздерге кабыл алып берген закон мыйзамга мындай айкалышпайт экен. Ал эми депутат Исмаил Исаков кылмыштуулук менен толук кандуу күрөшүүнүн натыйжа бербей жаткандыгына кылмыштуу топ жөнүндө мыйзамдардын чийгилигин атады. Жогорку кеңештин парламенттик көпчүлүк коалициясынын жетекчиси Феликс Кулов жыйынды жыйынтыктап жатып, бардык бийлик бутактары жалпы коомчулук менен биргелешип аракет кылмайын, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жаатында иштиктүү натыйжаларга жетүү кыйын экенин белгиледи. Ошону менен катар парламент укук коргоо органдарына көмөк көрсөтүүгө даяр экенин айтып, берилген маалыматтар менен айтылган сунуштарды кылдап талдап чыккан соң бирдиктүү чечим кабыл алабыз деп кошумчалады. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.